Саламатсыздарбы достор, кайрылуу кеч. Бир аз кошулсун. Мен бүгүн ушул саламаттыкты сактоо министринин Facebook баракчасына жарыялаган посту тууралуу сиздер менен пикирлешип, ой бөлүшүп, ой толгоо кылгым келип турат. Ошондуктан достор, түз эфирге кошулуңуздар, башкаларга бөлүшүңүздөр. Мен абдан таң калып, абдан мындай бир кандай десем, башкача сезимде болуп атам да. Ушул бүгүн министрибиздин жазган постун жиберишти. Окуп, ушунчалык мындай бир башкача сезимде турам. Ошого бир жооп берип коеюн деп ойлоп турам достор. Анда кошулчуларды достор кошо бергиле. Мына бүгүн биздин YouTube каналыбызда ушул Оштогу медициналык тармак, анын ичинде ошол балдар ооруканасындагы акыбал тууралуу жарыялаган элек. Көрө электер, урматтуу достор, биздин YouTube каналга кирип көрүп, пикир билдирип, баалап койсоңуздар болот. Урматтуу Жаркынбек мырза, сиз мына жаңыдан келдиңиз, министрдин милдетин аткаруучу болуп. Тилекке каршы менде бир видео бар эле, сизден интервью алдым эле. Ошол интервьюмдун үнү, микрофонубуз өчүп калып, жазылбай калыптыр да. Тилекке каршы ошону жарыяламакпыз коомчулукка. Бирок айла жоктон техникалык себептер менен жарыялай албай калдык. Кудай буйрса дагы сизге барып маалымат алганга аракет кылабыз. Урматтуу Жаркынбек мырза, сиз бүгүн ушул мен таң калдым. Эмнеге таң калдым достор? Ушул министрден мен башкача жооп келет го, башкача бир реакция кылат го деп ойлодум эле. Көрсө таптакыр эле мындай бир башкача бизди сезимде калтырды да. Министрдин деңгээли ушул акыбалга түшүп калганы бул таарынбаңыздар, урматтуу медицина тармагынын өкүлдөрү. Бул кыргыз элинин ушул карапайым элдин шору эле экен да. Мен ойлогом, ушул министр ушул тармакты көрүп, бир башкача бир кадамдарга барып, ушул тармакты ооздуктайт го деп ойлосом, көрсө министрдин жан дүйнөсү, көз карашы бул багытта абдан башкача экен. Биринчиден, блогерби, журналистби, же жөнөкөй жаранбы, мамлекеттик мекемеде болуп жаткан жагдайды тартууга, маалымат алууга конституциялык түз укугу бар. Эсиңизден чыгып калса, эсиңизге салып коелу, урматтуу Жаркынбек мырза. Бул медицинанын тебелөө эмес, тескерисинче, эгер мындай бир ушул тармакты өнүктүрөм деген киши болсо, ал үчүн чоң бир мындай кадам, бир шылтоо деп баа берет деп ойлодук эле да. Сиздин ушундай жообуңуз бул тармактагы коррупцияны, бул тармактагы акыбалды жаап жашырууга, сиздин постуңузду окуп мен ушул тармактагы акыбалды жаап жашырганга, токтотконго, чыгарбай, ошол буга чейин чирип жаткан жагдай ошол чириген бойдон туруп калса деген ой калтырды да. Ушул 30 жылдан бери, 30 жыл деген термин болуп калды, жакшы. Ошо 30 жылдан бери
ушул тармакта быкшып калган коррупцияны дал силерде болгон чиновниктер жаап жашырып ушул кейипти кийип калдык. Бул нерсени сиз өзгөртүүгө деле мен мындай бир күмөн болуп калдым. Анткени сиз бул тармакта таптакыр өзүңүздүн мындай бир реакцияңыз башкача экен. Экинчиден, бизде бүгүн ушул медицинадагы жагдайды кантип өнүктүрөлү, кантип ушул тармакты жолго салалы, кантип биз ушул акыбалдан алдыга жылабыз деген нерсени айткандын ордуна мындай бир министрдин деңгээлиндеги жоопту айтпадыңыз да. Мына ушул абдан кейиштүү акыбал болуп атат. Мына биз медицина тармагында көрүп атабыз кандай акыбал экендигин. Бизге келген каттар, бизге келген кайрылуулар ушунчалык жан дүйнөнү оорутат да. Мына дүйнөдө адамзатта эң маанилүү нерсе бул ден соолук. Дүйнөдөгү номер 1 орунда турган нерсе бул ден соолук. Өнүккөн өлкөлөрдү мисал келтириптин кереги жок. Аны айтпасак да баарыбыз билебиз, баарыбыз көрүп турабыз. Бирок мына Кыргызстандагы акыбал ушунчалык чегине жетип, Кыргызстандагы акыбал ушунчалык кейиштүү абалга келиптир. Ушул мамлекеттик кепилдик программасы бакыйтып биздин мыйзамдар укмуш жазылган. Бизде мыйзам абдан сонун. Бирок ошол мыйзамдар иштебейт. Мыйзамдар реалдуу турмушта жок. Ошондуктан ушул медицина тармагындагы коррупцияны жоюуда баарыбыз жапатырмак, ооруну ашкерей кылганда гана биз өнүгөбүз. Ооруну ашкерей кылганда гана биз бир алдыга жылабыз да. Жаап жашырып жүрүп акыры кечеги пандемияда айберин ачты медицинанын. Мына биз кече Ошто көтөргөн акыбал, мына чыккандан кийин канча дарыгерлер, мурда иштеп кеткендер, жатып кеткендер ошол ооруканага кат жазып атат мага. Кандай гана кордукту көрсөтүп, кандай гана эзгенсиңер да элдичи. Мына мамлекеттик кепилдик программасында так анык даана жазылып турат. 6 жашка чейин балдар милдеттүү медициналык камсыздандыруудун алкагында акысыз көрсөтүлөт. Анын жолдомосу баары жогуна карабай туруп. Ооруканага адам ооруган үчүн барат. Ал жака жыргагандан жылкычы болбойт адамдар. Ошол жерде ооруп, ошол жерде кейип барып атса, силер ошол жерден саап атасыңар. Мен албетте бул нерсе менен биздин саламаттыкты сактоо тармагында, медицинада биздин дарыгерлердин айберине, алардын кадыр баркына шек келтирүүдөн алысмын. Жакшылар бар, жакшы дарыгерлер бар, абдан көп андайлар. Өзгөчө ушул Советтер Союзунун режиминен иштеп калган дарыгерлер, мисалы, айлык менен гана жашап келаткан дарыгерлер бар. 1 сом албай. Андайларга сөз айтуудан биз алыспыз. Бирок ошол эле учурда дарыгердин ак халатын кийип, ошол аппак халаттагыдай эмес, адамзат кылбаган кыянаттыкты кылып аткан дарыгерлер да көп. Мына ушул нерсени министр эми көрүп, ушуларды баалап, бир антикризистик программаны коомчулукка айтып, медицинага киргизет,
жаңы дымагы, жаңы аракети деп ошол министрдин ушундай жоопту күтүп ойлоп отурсам, көрсө ал таптакыр эле жанагындай көчөдөгү бир эмелердин сөзүн сүйлөп атат да. Эми кечирип коюңуз, албетте бул ушунчалык кыргыз элинин күнү ушундай деңгээлдеги министрлердин акыбалына түшүп калса, анда чорубуздун шорпудой эле кайнаган экен да. Медицина тармагы, урматтуу достор, жеткен чегине жетиптир. Ушунчалык элдин жолунан кайыштырып атыптыр. Көрсө бул теманы биз ой кой эми деп, баары ушу пандемияда дарыгерлер көздү ачты деп, мындай эч ким көтөрбөй, эч ким бул теманы ачыкка чыгаргысы келбей жүргөн экен да. Көрсө биз көтөрбөсөк болбойт экен достор. Көтөрөлү, айталы, жарыялайлы, чогуу күрөшөлү. Мага дагы абдан чоң мындай бир тоскоолдуктар болуп атат, коркуткандар болуп атат. Эми өзүнүн оюнда коркуттум дегендер да мындай. Албетте биз ал нерседен, Кудайдан башка эч кимден коркпойбуз. Ушундай жагдайлар болуп атат достор. Бирок бул Кыргызстандын эртеңки жаркын келечегине эч качан кайдыгер карабашыбыз керек. Биздин эртең ушул жакта урпактарыбыз, элибиз, жаштарыбыз, биздин келечегибиз жашайт ушул мекенде. Мына ушул мекенибизде бир адилеттүүлүк орноп, бардыгы мындай бир шуруга тизилген, жипке тизилген шурудай болуп, өзүнүн функциясы менен жашап, функциясы менен жүрсө, баарыбыздын жеңишибиз ошол. Мен эмнени айткым келип атат? Бул жагдайда мына мамлекеттик кепилдик программасында 2 категория бар. Үч категория бар. Биринчи категориясында ушул 30 тизме бар. Эми анын баарын азыр айтып өткөнгө көп убакытты алат достор. Мына Улуу Ата мекендик согуштагы ардагерлер, Чернобыль эмесине катышкандар, майыптыгы бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, жанагындай акыл эсинен психикалык жактан ооругандар, пенсионерлер, 6 жашка чейинки балдар, ушул тармактагы коомдогу социалдык жардамга муктаж болгон сферанын адамда мындай бир тармак, ушул слойдун адамдарына жеңилдиктер көрсөтүлгөн да. Муну бүгүнкү күндө ушул мен таң калганым достор, Ошто мыйзам деген түшүнүк мамлекеттик кызматкерлердин арасында таптакыр мындай өөн учурайт экен да. Мындай мен ушундай бир элементар, бир жөнөкөй журналистмин да, бир блогерби же журналистпи, мындай бир жөнөкөй бир жаранмын. Мен ошол медицина тармагында 30 жылдан бери, алды 40 жылдан бери иштептир. Ошол кечеги мен барган жерде, балдар ооруканасында 40 жылдан бери иштеп жүргөн, өзүнүн профилиндеги адистер да, мындай медицина тармагынын адистери, жетекчилери ошол жерде. Колунда кагазы 2011 жылдагы антимонополиянын бир тарифи. 2011 жыл. 2011 жылдан бери канча өзгөртүү, канча толуктоолор кирди, канча токтом бар, канча мыйзам кирди. Ал жана кагаз папкасы мондай саргайып кетиптир да. Ал ачылган эмес. Мен барганга чейин ал кагаз ачылган эмес. Ошол эле учурда достор, антимонополия, прокуратура жылына 2 жолу текшерет экен. Гана биздин Оштогу прокуратура. Мен азыр Ош шаарындагы прокуратуранын кызматкерлери чабал иштеп атат. Урматтуу Курманкулжулушев мырза, Оштогу кадр саясатына бир реформа кылышыңыз керек экен. Ошол эле учурда достор, мен азыр сөз келгенде айтып коеюн.
Каракулжага бардык, жаңы прокурор барыптыр. Билесиздер, ал жакта Кара Кочкор деген айылда 2 гектар жерди мыйзамсыз басып алган жер пуруштар, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери мыйзамсыз жагдайлар менен шугулданган экен. Биз иликтөөнү чыгарганбыз. Ошондон бери ошол прокурор өз көзөмөлүнө алып, бүгүнкү күндө кылмыш ишин ачты ошол жака. Каракулжада. Бул ротация менен барган прокурор экен, молодец. Жакшы иштеп атат. Мына көрүп, мыйзамсыз нерсени көрсөтсөк, иш козгоду. Балли дейбиз буга. Экинчи, өзгөнгө прокурор барды. Аты Улукбек деди, ушу Бишкектен барыптыр. Ал дагы ротация менен барыптыр. Урматтуу достор, биз жакында чыгарабыз. Өзгөндөгү, эсиңиздерде болсо, паркты көтөргөн элек. Бир Шурик деген шустрый бизнесмен 2009-жылдан бери ошол паркты, элдин паркын арендага алып, бизнеске айлантып алган да ал жерди. Өзгөндө бир килтейген шаарда бир чучуктай болгон жер жок. Балдар ойногон бекер. Бүгүнкү күндө ал боюнча кылмыш ачты прокуратура, достор. Ошону жакында жарыялайбыз. Өзгөндүн прокурору Азамат экен. Буга дагы балли дейбиз. Эки мэрге кылмыш ишин козгошту. 127 экинчи пункт менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча эки мэрге. Араванга бардык, достор. Ошто Араванда дагы прокурору ротация менен барды. Акталадан Токон Мурат деген. Эсиңиздерде болсо, бай болом десең чекист бол деп туруп биз тема көтөрүп 18 гектар элдин жерин басып алган мурдай ГКМБД иштеген. Ошол жердин жергиликтүү экс чиновниги 18 гектар жерди басып алган эле. Ошону биз көтөрдүк. Буга чейинки көтөргөнбүз, бирок буга чейинки прокурорлор басып ишти жаап койгон. Жаңы келген прокурор Токон Мурат деген Азамат экен. Ал дагы көтөрүп, бүгүнкү күндө ал жерди мамлекеттин эсебине кайтарганга иш аракеттерди башташты. Ага дагы кылмыш ишин ачты. Ошол 327 статья менен экинчи пункт менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен госрегистрдин кызматкерлерине мыйзамсыз менчик ээси катары таанып бекитип бергендиги үчүн ошол ГКМБшникечи. Ага да балли дейбиз. Бирок Ош шаарындагы, Ош облусунун обул прокурору, Ош шаарынын прокурорлору чабал иштеп атат. Кандай коррупцияларды ачып атабыз, айтып атабыз, өлгөндүн үстүнө göm кылып жаап жашырып атат. Оштун прокуратурасына реформа кылуу күндүн талабы. Мен ушул нерсени ушул Курманкул Жулушев мырзага жетсе, жеткизип коюңуздар, достор. Ротация болгон жерлерде жакшы прокурорлор иштеп атат. Мен азыр кайсы жерге келдим эле, медицина тармагы боюнча, достор. Ошол Оштун мыйзам боюнча Оштогу мамлекеттик кызматкерлердин бар эмес. Мен барган жерлерде ушундай болуп атат да. Жанагындай мыйзам деген түшүнүк такыр чогочун экен да аларга. Мыйзам дегенде мындай башкача таң калып, мындай башкача карап, эме болуп атышат да. Мен ошондон башкача мындай бир сезимде калдым. Ошо темага кайталы, медицина тармагына. Балдар ооруканасындагы акыбал абдан оор экен. Официалдуу коррупцияны мыйзамдаштырып алыптыр. Коррупцияны официалдуу мыйзамдаштырып алыптыр ал жерде. Мамлекеттик кепилдик программасында так анык көрсөтүлүп турат. 6 жашка чейинки балдарга акысыз деп даана жазылып турат. Мамлекеттик кызматкер мыйзамда эмне көрсөтүлсө ошону гана аткарышы керек. Ал өзүнүн оюн же мыйзамда муну нерсени айтпаптыр, мыйзамда жок экен, 6 жашка чейинки балдардан албагыла направление жок болсо деген сөз жок экен деп туруп, алар албаш керек, иш кылбайт да. Алар мыйзамда кандай жазылса ошону гана аткарганга милдеттүү. Бирок Оштун обул балдар ооруканасында коррупция ачык гүлдөп, мындай бир бышып калыптыр. Кана коррупцияны кармап аткан укук коргоо органдары.
урматтуу Оштун прокурору. Сиздердин эркиңиздер жетеби? Мына биз бир нерсе болсо эле ушул мындай бир мен ичинен көрүп атам да достор, мындай маселенин ичинен кирип карап атам. Бир нерсе болсо эле президент күнөөлүү же паланчы күнөөлүү дейбиз да. Жок, ошол жерде губернатор отурат, ошол жерде аким отурат, ошол жерде мэр отурат, ошол жерде прокурор отурат, ошол жерде РОВД отурат, ошол жерде ГУВД отурат, ошол жерде УКМК отурат, ошол жерде чиновниктин баары отурат. Алар айлык алып атат, мамлекеттен айлык алып иштеп атат ошол жерде. Эмнеге аларды биз багып атабыз анда деген суроо мени абдан мындай бир дайым бушайман кылат да. Маселе, проблеманы чеч деп койгон да ошол жерге. Проблема жаралса, чечип бергиле деп туруп отурат алардын милдети. Чынбы? Проблеманы чеч деп отурат ошол жерде. А эмнеге чечпейт? Алар эмне кылат? Же алар көрбөйбү? Алар укпайбы? Абдан жакшы угат. Урматтуу Жаркынбек Касымбеков мырза, сиз министрдин милдетин аткарып атасыз азыр. Сиз билбей калган жоксуз, абдан сонун билип отурасыз. Мен сизге суроом. Ошол коррупциялык иштин башында сиз турган жоксузбу? Анткени буга далилдүү шек саноолорум бар. Буга чейин Араванда болдум. Араванда гинекология бөлүмүндө иштеген бир айым бар экен. 6000 сом бир аялдан операцияга алып коюптур. Акчасын кайтарып алып бердик. Анан көрсө ал жакта ар бир отделениядан айына 10.000 сомдон главврачка берип турган система бар экен. Эми бул мен кармай алган жокмун, мында колунан кармай алган жокмун. Бирок мага ошол тармактын адамдары, дарыгерлер кат жазып атат. Ошол жолугуп атат, мага жолугуп айтып атат. Шундай кылып беребиз. Шундай кылабыз деп. Айына 10.000 сомдон главврачтарга бүгүн ар бир отделениядан берет экен. Мына коррупция. Мына ошол системадан улам сиз бул системаны жашырганга аракет кылып атасыз да. Ушул системаны сиз айттырбаганга, коомчулукка ашкерелебегенге кызыктарлыгыңызды көрсөтүп атасыз да. Кой, кечирип койгула, урматтуу блогерби, журналистпи, кечирип коюңуз, рахмат сизге. Канча душман топтосоңуз дагы сиз ошого көкүрөгүңүздү тосуп, душмандык болгондугуна карабай айтып чыктыңыз, көрсөттүңүз. Токтоткула дедиңиз, шуга рахмат коррупцияны ачкандыгыңызга. Биз эми буга мен моралдык укугум жок. Мен мындай нерсени болбошун билбептирмин. Таза болгонуңарда силер. Таза болгонуңарда ошентетилер. Кой деп туруп кечирип кой. Мен моралдык бүгүн ушул жерде отурганга акым жок. Ушул нерсени министр болуп туруп мен билбедим. Мен үчүн жаңылык болду. Мен муну эми кантип жүзүмдү карайм Кыргызстандын алдында деп арызыңарды жазып кетип калышыңар керек эле. Анте албайсыңар. Анткени силер билбей коесуңарбы, билесиңер. Силер көрбөйсүңөрбү, көрөсүңөр. Бирок каалабайсыңар Кыргызстанда медицина тармагы өнүгүшүн, коррупция жоюлушун каалабайсыңар. Мен ушул нерсени айткым келди. Ошондуктан достор, биз токтобойбуз, айтабыз, көрсөтөбүз, ачыктайбыз. Мына Оштун төрөт үйүн тарттык. Төрөт үйүндө бүгүнкү күндө акча алып отурушат ошол жерде, дагы деле акча алып атат. Дагы деле акча сурап атат 25.000 сомдон. Муну токтотчу орган барбы? Муну көзөмөлдөчү орган барбы бизде?
Силер элдин турмушуна түшпөйсүңөр, урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү. Силер элдин турмушуна түшүп, элди эзип аткан адамдарды кармабайсыңарбы? Тыйбайсыңарбы? Бүгүн төрөт үйүнөн кор болгон биздин айымдар толтура. Мага бир эже çaldı такыр мындай менде убакыт болбой атат достор. Абдан көп чалып атасыздар. Баарыңыздарга жооп берсем мен иш кылбай калат экенмин. Баарыңыздар менен сүйлөшсөм мен ишим токтоп калат экен достор. Ошон үчүн баарыңыздарга жооп берип, жазгандарыңыздарга жетишип, жооп кайтарып сүйлөшө албай атам. Аны үчүн кечирим сурайм. Бирок менде физически мындай мүмкүнчүлүк жок болуп атат жооп бергенге. Анан бир эже кайра чалат. Көрсө, анан алсам ыйлайт. Байкуш эже Жалал Абадтан кийин ыйлады. Балам, мени угуп койчу арманымды дейт. Айтыңыз десем, мен кызым 2003-жылкы кызым бар дейт. Жалал Абадтан Ош тогу төрөт үйүнө барып төрөдү дейт. То есть баласы ичинде өлүп калыптыр. Анан ошону операция кылып алып чыгыптыр. Анан кан калып калыптыр маткасында. Анан 3 күндөн кийин температура болуп кайра барат жана больницага. Барса, маткасын алып коет. Баш ал десе, бөрк алган. Анан кызым эми кайненеси айтып атат дейт. Сен эми чалдар гана алат. Сен эми чалдарга гана керексиң. Сен төрөбөйсүң эми деп. Байкуш боздоп ыйлайт да. Көрсө ал акча берген жокмун дейт. Башында мен эч кимге эч нерсе сенен кийин, эфириңден кийин акча бергенбедим. Ушундай акыбал менен бүгүн адамдар кор болуп атат да. Мына Оштогу балдар ооруканасына бардым. Барсам, врачтар тимеле мындай жеп алайын дейт. Мындай нападение кылып мага мындай көрдүңүздөр видеодо уруп да жибергенге. Милиция болгондо ал жерде мени балким не кылгат эле билбейм. Милициялардын көзүнчө мага мындай бир кол салып атышат да. Анан мени жаман көрбөгүлө, акча албагыла. Силер айлык алып атасыңар. Мен эми ошол жерден айтам да, могу министрге айткым келет. Кантип медиктердин айлыгын көтөрөм, кантип медицина тармагында дарыгерлерибиз өз кадыр баркына ылайыктуу, мындай бир сыймыктуу деңгээлде айлык алып жашайт деген суроону коет го, шуну көтөрөт го деп ойлосом, ал таптакыр монтип теңирден тескери бир көчөдөгү бирөөнүн сөзүн жазып атат да. Эми абдан уят нерсе бул, министр үчүн абдан уят нерсе. Медицина ушундай кишилердин колуна түшүп калышы бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Анан врачтардын айлыгы көтөрүлүшү керек. Жакшы айлык алышы керек ошолор. Өз урматында алышы керек айлыкты. Ошондо элди тонобой калат. Бирок бул эми экономикалык жак менен айталы. Жашоо минимумуна жетпейт эч качан. Бүгүн 15 000 сом албайт экен дарыгерлер. 11 000 сом, 10 000 сомдон айлык алып отурушат эртеден кечке иштеп. Аларды да түшүнүш керек. Алар үй бүлөсүн багабы, бүгүн май канча болуп атат, нан канча болуп атат, продуктанын баасы кандай кымбат. Жашоо минимумуна жетпейт. Квартиралар канча болуп атат. Бул жагдайды да түшүнүшүбүз керек. Мына ушул жагдайды көтөрө турган министр бүгүн өтүгүн тескери кийип сүйлөп атат. Силер акылыңар болсо, күчүңөр болсо, дымагыңар болсо медицинанын айлыгын көтөргүлө, тарткыла инвестицияны. Өкмөткө жеткизгиле маселени. Жаап жашырбай. Дарыгерлер айлык алсын жакшы. Ошол эле учурда адамгерчилик менен, инсандык көз караш менен айтканда достор, адам эч качан көзү тойбойт. 2000 доллардан айлык берсең дагы акча алат. Бул инсандык фактор деп коет. Анан
айлык көтөрүлсө эле дарыгерлер периште болуп калат деген сөз айткым келген жок. Бирок өлдү дегенде жашоо минимумуна жетиши керек дарыгерлердин. Бирок бүгүн машина үйү болсо машина алат элем, машинасы болсо дагы машина алат элем дегендей нерсе менен кете берет. Медицина тармагында коррупцияны токтотуш үчүн айлык ала отурган министрлер иштеши керек. Ушул тармакты көтөрүшү керек. Ушул тармакты жөнгө салышы керек. Биз ошол нерсени айткыбыз келип атат да. Мейли дейли да. Мен дарыгерлер наразы болосуңар да, магачы мындай өчүң бар беле же мындай эмне мынча биздеме кылып атасыңар депчи. Силер бирок 11.000 сом айлык алып атасыңар. 11.000 сом болсо да айлык алып отурасыңар ошол жерде. Бүгүн 11.000 сом айлыгы жок. Күнүнө 200 сом таппаган адамдар бар бүгүн. Алардын саны силерден көп. Алардын саны миллиондоп саналат алар. Bir үйдө 7-8ден балдары менен жашаган үй бүлөлөр бар. Канчасына жеткизип, канчасын багып, канчасын окутуп, кандай жашайт алар? Урматтуу дарыгерлер. Айлыгыбыз аз дейсиңер. Айлыгы жок адамдар кандай кылат анда? Айлыгы жок адамдардан силер акча албай койбойсуңарбы анда? Силер деле калыс болгонда. Кээ бирөө үчүн 10.000 сом жөн эле мындай бир чай ичүү да. Кээ бирөө үчүн 10.000 сом бир айлык киреши. Кээ бирөө үчүн 10.000 сом акча 2-3 айлык киреши. Бүгүн аймактарды мына кыдырып атабыз, аймактарга барып атабыз, көрүп атабыз. Ал жакта акча тапкан абдан кыйын. Бишкектегидей эмес, Оштогудай эмес. Жер тырмалап багып атат өздөрүнүн жанын ошол жерде. Күнүнө 200 сом тапса сүйүнүп. А силер ал жака тариф кылып алгансыңар. 25.000 сомсуз төрөтпөйсүңөр. 5.000 сомсуз силер карабайсыңар, жаткызбайсыңар. Больницага албайсыңар 5.000 сомсуз. Кана адилеттүүлүк. Биз кимдин укугун коргошубуз керек? Биз кимди сыйлашыбыз керек экен? Мен ушул нерсеге таң калам да. Мына врачтарды эле жамандап эле, врачтарды эле айлыктары аз. Анда элдин жашоосу эмне болот? Айлыгыңар аз болсо анда силер деле айлык албаган кишилерди сыйлап койгула анда. Ошолордун балдарын бекер карап койгула. Биз ошондон чыкпайбыз. Урматтуу министр мырза. Кандай дейсиз ошуга? Адамдар бүгүн 200 сом таппай атат күнүнө. Ошондой үй бүлөлөр бар. Сиздин дарыгерлерден алар миңдеп, миллиондоп эсе көп. Не болот алар? Кантип көрүнөт? Оорубай коюш кыйын. Эч ким ден соолукка кепилдик бербейт. Эч ким оорубай кое албайт. Эч ким төлөбөй кое албайт. Не болот алар? Мындай бир министрдин кадыр баркын кетирбегиле, министрликтин кадыр баркын кетирбегиле. Жазган сүйлөмүңүздө катан айтпайлы коеюн. Жарым барак кайрылууңуз канча ката менен жазылгандыгын эсептебей эле коелу ал жагын. Кандай дейсиз ошуга? Ушундай жагдайлар бар, достор. Ошон үчүн мына биздин айымдарга да бир белгилеп коелу. Кош бойлуу аял кош бойлуулугу жөнүндө каттоого тургандан баштап
Төрөгөнгө чейин абсолюттук түрдө баары бекер. 1 сом төлөбөйсүздөр. Эч бир жерде. Эч кимге акча бербейсиздер. Бирок тилекке каршы мына биз чыгарып атабыз, айтып атабыз, көрсөтүп атабыз. Монтип акча алсаң уур экениңди Кыргызстанга көрсөтөбүз. Жүзүңдү ачабыз сен. Уурлук кылба, элди тонобо деп чыгарып айтып атабыз. Бирок токтогон жок. Бүгүн да жүрүп атат. Мына 4-чү роддомдон мага бүгүн эле чалды. Аялым төрөйт эле 25 000 сом акча сурап атат. Не кылам дейт. Мына бүгүн эртең төрөйт дейт. 25 000 сом сурап атат менден дейт. Мен кыйналып жашайм дейт. Менде кирешем bir ayda 25 000 сом эмес дейт. Мен кантип жашайм дейт. Балдарым бар, квартирада турам дейт. 25 000 сом сурап атат, ачык эле сурап атат дейт. Мына 4-чү роддомдон сурап атат. Ар бир роддомдон күндө мага кат келет. Бизден мынча сом алып атат. Биз да айтпай эле коелу, бирок бир күн келип текшерип кетпейсизби деп. Күндө телефонумду тешет. Күнүнө мага 200-300дөн киши кат жазат. Күндүз мен телефонумду өчүрүп коем. Берки. Шунчалык коррупция гүлдөптүр медицинада. Биз дагы көп нерсени ачабыз достор. Медицина тармагында абдан чоң коррупциялар келип атат. Бул буюрса алдыда көп нерселерди ачабыз. Биз ушул коррупциянын айыгышкан душманы катары күрөшөбүз достор. Ал үчүн сиздерден бизге колдоо керек. Ал үчүн сиздерден бизге бата керек. Кудайдан тилөө керек. Биз Кудайдан башка эч кимден коркпойбуз. Эч бир чиновникке алданбайбыз. Эч бир байга биз алданбайбыз. Эч бир күчтөн биз коркпойбуз Кудайдан башка. Буюрса, алдыда көп нерселер ачылат достор. Көп нерселер. Азыр биз иликтеп жүрөбүз. Жер мафиялары боюнча. Бүгүнкү күндө кандай махинациялар болуп атат? Президент элге встречный барып, үй жоктор, документи жоктор жайгашсын деген маселени койду. А бүгүн саботаж кылып атат чиновниктер, жергиликтүү бийлик, губернатор баш болуп. Бул жакта да көп нерселер бар. Ошондуктан эми буюрса достор, биз иш аракетибизди баштайбыз, күрөшүп атабыз, алыбыздын акыбалыбыздын жетишинче. Колдогонду унутпаңыздар достор. Батаңыздарды бергенди унутпаңыздар. Буюрса коррупция менен дагы күрөшпөсөк болбойт. Комментарийлер. Ошол, урматтуу достор, тиги YouTube'га кирип, биздин каналдан, баракчабыздан көрүп туруңуздар. Анткени биз YouTube'га көрөк басым кылып атабыз. Ошол жактан бизге кичине баскан турганыбызга, жүргөнүбүзгө бир аз каражат түшөт экен. Бирок азыр Украинадагы согушка байланыштуу жарытпайт экен эч эле. Ошондой болсо дагы эми баары бир жетпеген жерибизге жеткенге, колубуз узарганга бир жакшы шарт болот экен.
Ошондуктан ошо YouTube каналыбызды азыр басымды берип атабыз. Ошол жактан көрүп, бөлүшүп, катталып биз менен чогуу болуңуздар достор. Дагы адилетсиздик менен, мыйзамсыздык менен, коррупция менен чогуу биргеликте күрөшөбүз. Медицина тармагын жөнгө салабыз. Биз ачык коррупция, медицина тармагындагы коррупция менен согуш жарыяладык. Же жегенini токтотот, же тарых алдында, коом алдында ууру бойдон коомчулукка чыгат. Ошон үчүн ак калатчан биздин дарыгерлер өз урматыңыздарды, кадыр баркыңыздарды сактаңыздар. Болбогон напсыга азгырылбаңыздар. Канча адам ошол силер оңой таап аткан акчаны айлап, жылдап кала берсе анын бала чакасы, балдары, уул кыздары чет элден мигрант болуп келип төлөп атат силерге ошол акчаны. Жыргаганынан берген жок, алар сүйүнгөнүнөн берген жок, силерге ыраазы болгонунан берген жок. Мен ушул министрден күттүм эле. Жаңы келди ушул дейм. Бир нерсени тарыхта калайын эми, кой эми. Мен бир кыргыз эли үчүн иштеп коеюн эми деген ой болуп, ушундай бир нерсени кылат болуш керек эми. Азыр как раз бул сыноодо турат. Милдетин аткаруучу болуп турат азыр. Эми ушул эптеп министр болуп бекигенге чейин бир жакшы реформаларды кыла коет го десем, бул дагы эшек тепкендей жанагындай теңирден тескери кетип атканына içim açıyor hatta. Ошого içim açıp, içim kuygun oşol da. Bugün suyunçu pul degендин barısını joyuşubuz керек biz. Ыраазычылык дегенди медицинада жоюшубуз керек. Ошол экөө токтогондо коррупция мындай кичине ооздуктайт. Жогоруда айтып өткөндөй 10 000 сом бирөө үчүн мындай акча, аны мындай сүйүнгөнүнөн ме деп берип койду. А кээ бирөөлөр бере албай калды. Ошол жерден теңсиздик башталды. Анын аялыны жакшы карайт, балдарын жакшы карайт, а беркини карабайт. Беркиге көңүл бурбайт, сурабайт. Намек кылат анан. Болбосо ачык эле сурайт. Бүгүн ачык эле сурайт. Намекту дагы мындай жиштирип, бетти тарс сыйрып коюп эле бетине келип эле сурайт. Биздин эмгек акыбыз мынча болду. Моуга мынча кетти, мынаударга мынча кетти, мынаударга мынча кетти депчи. Наркозду дагы сатып атат бүгүн. Ошон үчүн достор, буюрса күрөшүбүз токтобойт. Ал үчүн сиздер колдоп туруңуздар, дем бериңиздер, шкактап туруңуздар. Ошондо биз дагы да күрөшөбүз. Бул багытта ишибизди токтотпойбуз. Бар болуңуздар.